Кара Суу районунда окуучунун өлүмү боюнча бир катар жооптуу адамдар кызматтан алынды. Алсак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Акбермек Толтоева, Адылбек Султанов атындагы орто мектептин директору Нурланбек Калмурзаев, окуу тарбия боюнча директорунун орун басары Улпатхан Жунусалиева, окуу тарбия иштери боюнча класстан тышкаркы иштердин уюштуруучусу Гүлсина Кулболдиева, социалдык педагог Анархан Шайымкулова, шектүү окуган 11-класстын класс жетекчиси Жипар Жакыпова, маркум бала окуган 9-класстын класс жетекчиси Нуржан Баитова, ошондой эле акимдин орун басары Айжан Куланова жана райондук администрациясынын социалдык жактан өнүктүрүү камсыздоо секторунун адиси Азамат Жеңиш уулуна сөгүш жарыяланган. Бул боюнча жеринде тиешелүү иштер аткарылды. Райондук ички иштер бөлүмү, райондук мамлекеттик администрация, прокуратура бүт укук коргоо органдары менен биргеликте жеринде ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлдү. Окуп боюнча. Андан кийин ошол мектептин жетекчилиги, мектеп директору, завуштары, андан кийин класс жетекчилеринен кызматтан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. Ошондой эле ошол Манас айыл өкмөтүнүн тейлеген усулчусу бар. Ар бир аймак тейлеген бирден усулчу болот. Ошол кызматкер иштен алынды.